Kimdin namazı oңолса жашоосу оңолот. Бул эле жашоосу эмес, түбөлүктүү жашоосу да оңолот. Кимдин намазы бузулса, капа болбосун. Бүгүн жашоо жыргагандай көрүнө берет, бирок бузулат. Тиягы анык эле бузулат. Жөн бул коркутуу эмес. Бул бир туугандык, Алланын аманатын айтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аманатын айтуу. Ошон үчүн иншалла Пайгамбарыбыз бекер айтпаптыр. Ой, балдарды, кыздарды 7 жашынан намаз окуттургула. Фарыз эмес ага. Бир адаттансın, көнсүн, рүкү саждаларды үйрөнсүн кичине, ылды өтүп туруп, тияк-бияк, таратты жууп, бети колду жууп, тазалыгын үйрөнсүн, Алланын алдында кулчулдугун, баш ийгенин үйрөнсүн, күч-кубат пайда болсун, шайтан тарс аракет өрбөй турган. Токто, мен барбайм ал жака. Урлукка, зынага мен барбайм, мен бердемби? 10 жашка келип, эгерде окубай дагы, тияк-бияк кылып, шылтак кылып андай качып жүрсө, кичине уруп болот дейт. Чып, талуу жерге эмес. Акырын атын чымчеп